Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз эли, мен сиздерге кече күнү айттым элем, Тайырбек Сарпашевдин бардык мүлктөрүн көргөзөм деп. Бул Токтогул районундагы мүлктөрү. Ууру, коррупционер, кут үлкү Тайырбек Сарпашев эч жоопко тартылган жок. Көргүңүздөр келип атабы байлыктарын? Мынакей сиздерге. Автобекет бүгүнкү күндө базы 5 миллион долларга бааланат. Камхоз бүгүнкү күндө 30 миллион долларга бааланат. Мына сиздерге далил керекпи? Быткомбинат 2 миллион доллар. Эч ким тана албайт. Бүгүн алар сатып, акчаларын кымырып качып кетип атат. Мына сиздерге Россия май куюучу жайы трассада Кургавойдун жанында билбесеңиздер. Бүгүнкү күндө Райымбек Матраимовго сатылган. Анын баасы мен миллион доллар деп койдум. Ошондой эле турат анын баасы. Мына сиздерге автобаза. Бул дагы коррупционерлердин айынан кеткен. Мына сиздерге 32-чи үй. Ал жерде да бүгүнкү мэрияга каршы иштеп, ушундай иш аракеттер кылып атат. Мына сиздерге далил. Эс алуу багындагы особняк 500 000 доллар. Бардык мыйзамдар бузуп алышкан. Мыйзамсыз баю. Мына сиздерге кыргыз үйү бүгүнкү күндө миллион долларга бааланат. Торкендеги универмаг бердим дейт, берген жок, бардыгын алып алды. Мен сөзүмөн эч ким тана албайт. Алган булардын байлыгы, үй бүлөсүнө таандык бүт коррупциялык схеманы Тайырбек Сарпашев өзү түзгөн. Мына сиздерге далил. 10-чу Торкендеги Градиент май куюучу станциясы. Мына сиздерге далил. Торкендеги кампа канчадан бери чуулгандуу, эч нерсени берген жок. Илгери Германиядан ушундай бир инвесторлор келген, алардын да акчасын кымырып кетти. Жада калса мамлекеттик мекемени да өзүнө тартып алып берген жок. Мына сиздерге Торкендеги мына Түлкүбай булакта сарай бар, аны дагы приватизация кылып, ар кандай коррупциялык жолдор менен алышкан. Көйгөйлөрдүн эң чоңдорунун бири бул салкынды тазалоочу жай, очистное сооружение. Шаардын очистное сооружениясын талкалады. Бүгүнкү күндө аны мен шаардык кеңештин депутаты катары айтып атам, бир туугандар. 10 миллион долларга курулган атат. Карызга элдин мойнуна илинет. Мына сиздерге жумуш. 14-чү Балбанташ. Бул Балачышкан айылында турат. Бунун да баасы кымбат. Мына 15-чи спецфонд жананын ичиндеги миң деген коррупциялык иштер бар. Майдаларын кошкон жокму? Буудайлар, трансформаторлор, эмне деген байлыктардын баары кетти. Мына 15 маселе, көрүп алыңыздар. Коррупция менен ушундай да күрөш болобу? Жыйынтыгы 105 миллион 900 000 доллар болду. Буну менен мен эмнени айткым келет? Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов, Токтогул районунун акими, зам аким, анан Токтогул шаарынын мэри тез аранын ичинде бул маселени көтөрүп, кабыргасынан коюш керек. Мына сиздерге 105 миллион 900 000 доллар. Сомго айлансам 9 миллиард сом болду. Көп деш мүмкүнсүңөр. Факт ет факт бирок бул эч ким тана албайт. Бардыгы Сарпашевдин мүлкү. Коррупциялык схеманы түзгөн. Мына сиздер ушул нерсе менен алектенишиңиздер керек. 9 миллиард сом. 3кө бөлсөңөр 3 миллиард. Ал эми бүгүн бизде спецфонд 98-жылдан бери 1,5 миллиард сом болду. 2 эсе көп. Ошондуктан арстандар 40 райондон 40 арстанды издейм мен. Чыгыңыздар. Биз ушинтип азыркы президентке жардам беришибиз керек. Биз ушинтип өзүбүздүн мамлекетти көтөрүшүбүз керек. Мына ушунда чыныгы иллюстрация, мына ошондо чыныгы жардам болот. Мен кошомат кыла албайм. Достор, ар бир мекемени бирден иликтеп чыгам. Бул маселе боюнча бир нече кылмыш иштер козголгон, бирок бардыгын токтотуп коюшту. Кана күрөш. Мына чыныгы күрөштөр, миллиард деген сомдор. Ана болбогон бир иттин мойнуна илип койсоңор деле кайчыны. Кезип коет лентаны. Ал жумуш эмес. Чыныгы жумуш менен күрөшкөндү мен каалайм. Жана мен ага индикатор боло алам. Мына мен президентке, азыркы бийликке ушинтип жардам берем. Görüşkönçe dostlar.
лайктан базы бөлүшүп, комментарий, оюңуздар калтырыңыздар. Аягына чыгабыз, күрөшөбүз, урунун, ордун түрмөдөн көргөзөбүз. Күлбөй турган кылабыз биз. Кийинки видеолордо бирден чыгарам мен.